Салам радиосунда жаңылыктар. Баткенден салам, эфирде жаңылыктар, микрофонду Исабек Максутов. Кызылкыяда опузалоого шектелген 27 жаштагы киши 1 жылдан кийин кармалды. Кызылкыяда Ош шаарынын 30 жаштагы тургунун уурдап, жасалма 20 000 АКШ долларын талап кылган 27 жаштагы жаран кармалды. Бул тууралуу облустук милициядан билдиришти. Окуя 23-жылдын 24 октябрында Кызылкыя шаарында орун алып, анда шектүүнүн кылмыштуу шериктери жабырлануучуну Ош шаарынан Кызылкыя шаарына алып келип, зомбулук көрсөтүп, айдоочулук күбөлүгүн, 10 000 сомдон ашык акчасын, айдап жүргөн автоунаасын тартып алышкан. Бул факт боюнча Жазык кодексинин адам уурдоо жана опузалап талап кылуу беренелери негизинде кылмыш иши козголгон. Ал эми кармалган жаран окуя катталгандан кийин Кыргызстандан чыгып кеткен. Милиция аны Ош эл аралык аэропортунан кармап, убактылуу кармоо жайына киргизди. Баткенде 2 тоннага жакын аткезчилик жүзүм аныкталды. Баткенде аткезчилик менен ташылып келе жаткан 2 тоннага жакын жүзүм аныкталды. Бул тууралуу мамлекеттик бажы кызматынан кабарлады. Баткен районунун Чоңтала айылында кыргыз жарандарынын башкаруусундагы 2 автоунаа токтотулуп, текшерүүгө алынган. Автоунаалардын жүк бөлүгүнөн жүк ташуучу документтери жок 1847 кг жүзүм табылган. Кармалган товардын орточо баасы 184 300 сомду түзүп, иштин бардык жагдайлары такталганча жүк убактылуу сактоо үчүн Кайырма Дума жоопкерчилиги чектелген коомунун аймагына киргизилди, ачылат. Баткенде бир жумада 900дөн ашык жол эрежеси бузулду. Бул тууралуу Салам медиага облустук милициянын жол кайгылуу кызматынын басма сөз катчысы Бектемир Мамытов билдирди. Облус аймагында ушул жылдын 30 сентябрдан 6 октябрына чейин 963 жол эрежелерин бузуу фактылары аныкталды. Алардын ичинен тийиштүү документтери жок транспорт каражаттарын башкаруу 39, мас абалында автотранспорт каражаттарын башкаруу 8, белгиленген ылдамдыктан ашуу 168, мыйзамсыз терезелерин караңлатып алгандар 2, башка жол эрежелерин бузуу фактылары 746, ар кандай жол эрежелерин бузгандыгы үчүн 89 автоунаа убактылуу токтотуучу айып короого токтотулган, дейт маалыматта. Сиздер Салам медиасы тарабынан даярдалган жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Аны Исабек Максутов эфирге алып чыкты. Саламыңыз түз болсун.